региондогу жаштарга мындай иш-чаралар абдан керектүү жана актуалдуу болуп келет экен. Анткени сиз өзүңүздөр көрүп жаткандай эле иш-чаранын алкагында биздин катышуучуларыбыз, кыздар, балдар, айымдар, ар кандай аудитория келди. Ушул катышуучуларыбыз абдан активдүү катышып жатат, ошондой эле өздөрүнүн суроолорун берип жатат. Анан бул өзгөрүүлөр кербени ошол ачык, айкын сүйлөшкөн жана өзүңдүн оюңду билгизген жана ошондой эле ушул кыздарга жана аялдарга карата зордук зомбулукка каршы кандай кадамдарды кылсак болот экени жөнүндө сүйлөшкөн площадка болду, аянтча болду. Мага өзүмө аябай кызык болду ушул жерге келип, адамдар менен сүйлөшүп, кыздар менен баарлашып дегендей. Бүгүн дагы ушул өзүбүздүн окуяларыбызды айтып бердик, анан кийин көйгөйлөр боюнча көз караштарды алмашып, бири-бирибизге айтып, ошентип отурдук. Мага аябай жакты. Аябай күчтүү аялдар, күчтүү кыздар экен, билинип турат, көрүнүп турат. Анан бири-бирине болгон жардамы аябай күчтүү экен деп мен таң калдым, чынын айтсам. Бүгүнкү иш-чарадан мен өтө кызыктуу маалыматтарды алдым. Өзүбүздүн личный границаны сакташты, аялдардын укуктарыны, зордук зомбулук болгондо үн чыкпай, коомго жана биздин чоң адамдарга айтыш керек депчи, то есть үн чыкпаш керек деп. В первую очередь аял негизи өзүнө биринчи сүйүп урматташ керек экен да. Негизи башкага уважение болгон баары өзүнөн башталат деген эмеге келдим да. Бүгүнкү иш-чарага катышканыма өтө кубанычтамын, себеби ушунчалык өзүбүздү жеңил сезип, бүгүн спикерлер менен баарлаштык. Баарыңыздарга чоң рахмат. Өзүбүздү мындан ары дагы сүйүп жашоону үйрөндүк.